Амангелди Жаркынбай уулу 7 жылдан бери эт сатып иштейт. Учурда 1 килограмм уй этин 440 сомдон сатууда. Ал фермерден эттин 1 килограммын 420 сомго сатып алган. Үстүнө 20 сом кошуп сатууда. Негизи элге кыйын болуп калды да. Баардык нерсе көтөрүлүп, эт деле көтөрүлүп, айлык көтөрүлбөй атат. Ошон үчүн элдер жалпылап атат да. Бизге разницасы жок. Бизге 380ден союп берсе 400ден деле сатып беребиз бизче. Фермерлер көтөрө албайбы? Азыр чөп, жем баары кымбат да. Биз 20 сом үстүнө коебуз. Анын өсүшү үчүн негизинен түгү малдардын башка өлкөлөрдө сатылуусу менен. Облус боюнча эттин баасы араван өзгөн райондорунда көтөрүлгөн. Тактап айтканда Ош облусу боюнча этке болгон баа жөнгө салына элек. Айрым аймактарда килограммы 420 сомдон 470 сомго чейин сатылууда. Буга чейин Өзбекстанга мал көп экспорттолуп, баа көтөрүлүп жаткандыгы айтылган. Бирок экспортко чектөө киргизилгенден кийин да этке болгон нарк төмөндөгөн жок. Эт продукциялары чыккан жок. Чек арадан көзөмөлдө өткөрүү жайларынан башка жактардан дагы чек арадан бардык райондор бүгүнкү күндө көзөмөлдө. Айрыкча мына акыркы убактарда маалымат түшкөн болчу. Кызыл Кыя багытында Төмөйүн айылынын аймагында ушундай мыйзамсыз чыгуу деген. Ал жакка биз көңүлүбүздү бурдук. Ал жакта эч кандай бүгүнкү күндө контрабандалык жол менен чыгарылып кеткен жандыктар жок. Чек арачылар толугу менен көзөмөлдөп. Тирүүлөп сатканда дагы, союлуп сатылган малга дагы киришкен бизнестин этикасы боюнча туура эмес. Жыйында эмне себептен эттин баасы түшпөй жаткандыгы боюнча тийиштүү кызмат өкүлдөрү катышты. Фермерлер да өз оюн билдирип, эттин баасы акырындык менен жаңы жылдан кийин төмөндөшү керектигин айтышты. Чыгымдарыбызды актабай калат да. Чектөө коюлуш керек эле. Чектөө будан 1 жыл мурун коюш керек эле да. 2020 жылдын январь айынан баштап коюлганда, ошондо тоюттун баалары дагы арзандайт эле. Арзандаганда ошонун негизинде ошо малдардагы, букалардагы кандай жаныбар болсо арзандап келет эле да, ошондо элге арзан сатылат эле. Биздин бийлик негедир кеч калды. Мал кайра өзүбүз багып аткан малга караганда 2 эсе көп мал кайра башка өлкөдөн алып келинип атат да. Ошон үчүн буну бизде мына обл администрацияда мен ойлоп атам, бир топ түзүлөт. Адистерден, айыл чарбасын, мал чарбасын жакшы билген кишилерден топ түзүлүп, бир 3 ай убакыт кетер деп атам. 3 айдын ичинде область боюнча бул программа түзүп чыгышыбыз керек. Кайсыл райондордо, 1-2 райондун ортосунда болобу, анан баягы өзү этти алып келип, сатып алуучуларга дүкөндө болобу же касапта болобу, буну да бир иретке келтириш керек болуп атат. Антпесе ошол ар түрдүү баалар боло берет да. Азыр мен көрүп атам, мисалы үчүн бир жерде 450 сом, бир жерде 455 сом, бир жерде 420 сомдугу да бар. Ал эми жеке фермерлерге, алар өздөрүнүн жери бар, өздөрүнүн. Жыйындын жүрүшүндө өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү фермерлер бир гана эт багытында иш алып барбай, сүт жана тери багытындагы кайра иштетүүчү ишканаларды куруу мал чарбасындагы учурдун талабы экендигин баса белгиледи. Ошондой эле бул багытта атайын долбоорлор болоорун кошумчалады. Мындан тышкары эттин баасын турукташтыруу боюнча жакынкы арада атайын топ түзүлүп, көйгөй дыккат көзөмөлгө алынаарын айтты. Гүлнур Арапбай кызы, Элеман Акбаев, жаңылыктар.